Балыкчыда тынбай жааган ак жамгырдан улам шаардын төмөнкү бөлүгүндөгү жолдорду суу каптап, айрым көчөлөрдө чоң көчүктөр топтолуп, жашоочуларга бир топ ыңгайсыздыктарды жаратууда. Балыкчы шаардык жарандык коргонуу кызматынын атайын техникалары өз учурунда тийиштүү иш-аракеттерди көрүп, маселени тез арада көзөмөлгө алышууда. Балык шаарында бүгүнкү күндө түнү менен ак жаан жаагандыгына байланыштуу ойдуң жерлерге суулар топтолгон. Сууларды тазалык ишканасынын кызматкерлери, суу түтүкчөлөр жана ошондой эле МЧСтин кызматкерлери жеринде ыкчам түрдө өз иштерин, тиешелүү иштерди алып барууда. Бүгүнкү күндө коркунуч жок, баардык иштерди өз абагы менен аткарууга алабыз. Көйгөйлөрдү ыкчам чечүү иштери колго алынып, көрктөндүрүү жана санитардык тазалык, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана суу түтүкчөлөр ишканаларынын техникалары менен топтолгон суулар сордурулуп, жолдор тазаланып, автоунаалардын өтүүсүнө шарт түзүлүүдө. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн пайда болгон катуу жаандан улам бизде ушу Балыкчы шаарынын аймагында жайгашкан бир нече жерлер бар. Бул жерге суу топтолот. Жалпы ыкчам чара көрүлүп, анан ошонун негизинде дагы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин Балыкчы шаардык бөлүмү менен биргеликте путепроводдо чогулган сууну сордуруп, андан кеткен линиясын тазалоо иштери аткарылды. Азыркы күндө баардык кесепеттер алдын алып, азыр тазалоо иштери жүргүзүлүп, суу кетүү линиясы тазаланып толук кандуу ишке берилди. Шаардын күнчыгыш тарабындагы темир жол өтмөгүнүн тушунда жамгыр нөшөрлөп жааган сайын суу топтолуп калат. Андагы башкы маселе ылдый жактагы септикти көздөй кеткен түтүктөргө жаанда майда кум таш жана таштандылар толуп калууда. Атайын техникалар түтүктү үйлөтүп тазалап, суунун тоскоолдуксуз агышын камсыздашты. Бүгүнкү күндө дагы бир санитардык тазалоо бөлүмүнүн суу түтүкчөлөр ишканасынын 2 бригадасы шаар ичинде иштеп жатат. Бүгүнкү күндө бизге ушул Мамбеталиева көчөсүнөн, анан азыр бул Гагарин көчөсүнөн, Партой көчөсүнөн да вызык түштү, жолдун бойлорунда суу толду деп. Азыр биздин бригадалар ошол жерде иш алып барып атат, сууларды сордуруп, алып барып төгүп жатышат. Анан балыкчылык шаарыбыздын тургундарына жалпы кайрылуу, ушундай жаан-чачын болоордо кимдин эшигинин алдында арыктар болсо, ирригация системалары болсо, ошолорду таза кармап, тазалап турушуна чакырып кетмекчимин. Союз тарагандан кийин Балыкчы шаарындагы ирригациялык система каралбай калган. Учурда калаанын жергиликтүү өз алынча башкаруусу Атуул коомдук бирикмеси менен бирдикте шаардын ирригациялык жана дренаждык системасын калыбына келтирүү боюнча долбоорун иштеп чыгып, каражат маселеси чечилсе, реконструкциялоо жумуштары жүргүзүлмөкчү.